Бейиш нуру. Мен ак сөйөкмүн. Мен таза кандуумун. Мен ариймин. Сен экинчи сорт элденсиң. Сен баланчасың. Мен түкүнчөмүн. Сен ылдыйкы айылдансың. Сен оштуксуң. Сен башка жамааттансың. Сен башка мазхабтансың. Аянычтуу абал. О менин биримдиге муктаж болгон бир тууганым. Чынында жогордогу сөздөр октон да катуу, уудан да ачуу. Бөлүнүп жарылуу, улутчулдук, душмандык кылуу, ынтымактын жоктугу булар коомдук жашоо жактан да, дин жактан да, келечек үчүн да, акыйкат көзү менен карасаң да өтө зыян, жагымсыз бир көрүнүш. Бул маселе тууралуу Курандын тафсири Рысалай Нур чыгармаларында өтө кеңири берилген. Биз ал жерден кыскача эле бир жерин алып карап көрөлү. Даяр болсоңуздар кеттик. Аллах Таала Ыйык Курандын Хужрат сүрөсүнүн 13-аятында мындай дейт. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ey адамдар, биз силерди эркек ургачыдан жараттык. Ошондой эле бири-бириңерди таанып билишиңер үчүн урууларга жана элдерге бөлүп койдук. Аллахтын алдында силердин эң сыйлууңар такыбараагыңар. Чындыгында Аллах баарын билүүчү, баарынан кабардар. Демек, бул аятта Аллах Таала биз пенделерине мен силерди бири-бириңердеги турмуш тирчиликке таандык болгон абалыңарды, өзгөчөлүгүңөрдү, мүмкүнчүлүгүңөрдү үйрөнсүн деп, жардамдашсын деп, бири-бири менен таанышсын деп коомдорго, улуттарга бөлүп койдум. Бири-бири менен атаандашып, душман болуп, араздашып, жаңжалдашсын деп улуттарга бөлүп койгон жокмун деп айтып жатат. Жөнөкөй эле бир армияны мисалга алып көрөлү. Баарыбызга белгилүү болгондой, бир армия полк, рота, дивизия жана башка ушул сыяктуу бөлүктөргө бөлүнгөн. Бул бөлүнүүнүн артынан ар биринин жеке милдеттери пайда болот жана ошого жараша аракет кылышат. Бул бөлүнүүлөр бири-бири менен урушуу үчүн эмес, тескерисинче бири-бирине көмөктөшүп, жардамдашуу, ишти дагы да кылда так алып кетүү үчүн. Дал ушул сыяктуу ислам ааламында улуттарга, коомдорго, урууларга бөлүнгөн. Улут кылып жаратып койгону менен ар бир улутка өзүнө таандык өзгөчөлүктөрдү, жөндөмдөрдү, бири-биринен ал нерселерди үйрөнүп, өсүп, өнүксүн деп берип койгон. Эң эле жөнөкөй жупуну мисал, кыргыз эли эт өндүрүү ишинде уста болсо, өзбек эли багбанчылык ишинде уста келишет. Бул эки эл ушул жөндөмдөрүн бири-бирине тажрыйба алмашуу иретинде үйрөтүү менен өнүксө болот деген ишарат кылууда аят. Дагы башка ушул сыяктуу мисалдарды айтсак болот. Чынында, сыртынан карасаң башка эл болгонубуз менен бүткүл мусулмандарды бириктире турган өтө көп жактарыбыз бар. Мисалы, жаратуучубуз бир, ырыскы берүүчүбүз бир. Дегеле Аллах Тааланын 1001 ысмы болсо, ошол 1001 жактан бириктире турган биримдиктерибиз бар. Андан да кала берсе, пайгамбарыбыз бир, кыбылабыз бир, ибадатыбыз бир, дилибиз, мүдөбүз, максатыбыз бир. Баарыбыз бир Аллахтын ыраазычылыгына жетели деп жүрөбүз. Эми ойлонуп көрүңүз. Бул бизди бириктирген биримдиктер бир туугандыкты, сүйүүнү, махабатты, ынтымакты талап кылат. Ислам дини тавхид дини. Башкача айтканда, тавхид бул бир Аллахка ишенүү, бир Аллахка баш ийүү, бир Аллахтын алдында биримдик менен биригүү деген мааниге келет. Ушунчалык бириктире турган чынжырларыбыз бар туруп, дагы эмне үчүн бөлүнөбүз? Айрыкча ушул доордо улутчулдук, бөлүнүп жарылуу өтө күчөп кеткенди. Европанын динсиз маданияты мусулмандарды кенен башкара алуу үчүн мусулман өлкөлөрүндө бул улутчулдук маселесин жайып күчөтүп атат. Сен ак сөөксүң, сен аруу элсиң, сен баланчасың, сен түкүнчөсүң. Же болбосо, бул элдин тарыхы кыска, бул элдин тарыхы узун.
деген сыяктуу напсиге жаккан же жакпаган пропагандалар менен элдерди бири бири менен кайраштырып жатат. Чынында улутчулдук напсиге аябай жагат. Бирок улутчулдук башка, мекен сүйөрлүк, патриоттуулук такыр башка. Динибиз, өз мамлекетибиз, элибиз, жерибиз үчүн патриот болууга чакырат, улутчулдуктан да кайтарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде улутчулдукка чакырган, улутчулдук үчүн согушкан, улутчулдук үчүн жанын берген бизден эмес деп айткан. Ошол эле кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах жолунда чек арада бир күн күзөттө туруу башка жерлерде 1000 күн күзөттө туруудан да артык деп буйруган. Мекен сүйөрлүк тууралуу дагы толтура хадистер, аяттар бар. Чынында азыркы кезде бүтүндөй мусулман ааламы баарынан да көп биримдикке муктажбыз. Аябай алсыз, күчсүз, эзилген, кор болгон абалда турган кезде кайра болор болбос нерселердин айынан бөлүнүүбүз отко май чачкандай эле кайра бизди артка тартат. Чиркейдин чакканынан качып атабыз, бирок Европа сыяктуу ажыдаардын тиштегенине маани бербей жатабыз. Тескерисинче, бөлүнүп жарылуу менен дин душмандарына кайра жардамдашып атабыз. Барыбызга белгилүү болгондой, эки баатыр бири-бирин муунтуп жаткан кезде жаш балада экөөнү тең сабап кете алат. Бирдей деңгээлде турган эки тоонун абалын кичинекей эле таш өзгөртүп, бирөөсүн өйдө карай көтөрүп, бирөөсүн ылдый карай түшүрүп жиберет. Ошол сыяктуу эле биз канчалык кыйын болбойлу, канчалык күчтүү болбойлу, бирикпесек, бири-бирибизге душмандыгыбызды күчөтө берсек, сырттан келген аз эле бир күч бизди жок кылып салат. Жогоруда аятта айткандай, Аллах биздин такыбалыгыбызга карайт. Улутубузга, уруубузга же ак сөөк болгонубузга Аллах карабайт. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.